Саламатсыздарбы? Келечек Турак Жай кооперативинин ардактуу көрөрмандары жана катталуучулары, кутмандуу күнүңүздөр менен биз бүгүн көптөн күткөн отчеттук кечебизге даярданып турган чагыбыз. Алдыда Келечек Турак Жай кооперативи кантип, кандай жагдайда жарандарыбызга турак жайлуу болуу мүмкүнчүлүгүн түзүп берип жаткандыгы тууралуу кеп кылабыз. Кызыктын баары алдыда, бизден алыстабаңыздар. Жақты жаққан үшін тұрдық та. Сіңдім тұрды, қайын сіңдім тұрды, мына дозым тұрды. Қазір қызым үй алды. Үйінде жашап атады азыр. Мен барып неберелерім көріп тұрам. Анстеле қанша қырғыздар квартиралап жүреді бақыштар. И так бирөөнө төгүп атат да, бир орустарга бирөөнө андан көрөп алып буга төгөрсө акыр өзүнүн үйү да. Ошол жактан анан мунун өзгөчөлүгү өзүң жактырган үйдү алып берет да. Булар моуну алсаң да аласың, албасаң да аласың деп кыйнабайт. Укканыма караганда жакшы экен, эми жакшы болуп эле очереттер бат-бат жылат экен. Стараемся, ушу бат-бат акча төлөп атабыз. Анан Кудай буйруса жакшы эле, тилегим жакшы болот. Ишиңерге ийгилик айнанайын. Биринчи Кудайыма ишендик, анан кийин ушу келечектин кишилерине ишендик. Анан мына буйруса күтүп атып жеттик. Биз интервью бергенде таптакыр ишенген эмесмин деп чыгарып коюштур болчу мен. Сиздикими? Мен чын эле ишенбей аябай келип сүрөткө тартып барынчы сүрөткө тартып алайын, силерди алдабайсыңарбы деп аябай 2 күн текшерип анан келип алганбыз. Ушул элдин үмүтү акталсын, келечекке ишеним болсун Кудайым. Дайыма жакшы күндөрдү буйруп, үйлүү жайлуу болсун малдарыбыз. Түбөлүгү түз, келечеги кең, ушу өмүрлөрү узун, иштерине ийгилик, иманына бекемдикти Аллахтан насип этсин. Бул үй ала албай кыйналып жүргөн жарандарга первоначальный взносу берилип атпайбы? Ошонусун берип, анан кайра очерет күтүп, үй алган өзгөчөлүктөрү бизге аябай жакты. Ар ким ар кандай ойлорду айтышты. Алып бербейт, андай корпорациялар көп, алдашат деп айтышты. Бирок биз ишендик. Ишенип ошол 25%-ын төккөнбүз. Ошон боюнча ишенип турдук. Келечекти Аллах Таала жолдорун шыдыр, жолдошторун кожой кыдыр кылып, элдин үмүтүн үзбөй, жакшы ошол эл үмүттөн жазылып жаткандан кийин элдин үмүтүн актасын да. Албетте, азыркы учурда бизде бир аз толкундоо сезими болуп атат. Кооперативдин мыйзамына ылайык ошол аткаруу органы жыл сайын өзүнүн мүчөлөрүнө отчет берүүгө. Биз ошол азыр 2021-жылдын отчеттук кечесин өткөзүп атабыз. Азыр мүчөлөрүбүздөр катталып, общий залыбызга кирип аткан моментте азыркы күндө эми ошол жылдык отчетту ийгиликтүү өткөрүп алайлы жана алдыда коюлган максаттарды ишке ашып берсин. Азыркы күнгө чейин 600дөн ашуун адамга үй алып бердик. Бирок кадр отчет боюнча биз 2021-жылдын 31-декабрына карата айтылат, ал жакта 520 адам толугу менен үйгө каржыланып, үйлүнө киришкен. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кушуак көңүлдүү кечиңиздер менен атына заты жарашкан Келечек Турак Жай кооперативинин 2021-жылдагы отчеттук жыйыны жана ошондой эле атайын сиздерди чакырып келгенден кийин кичине болсо дагы көңүлүңүздөрдү көтөрүү үчүн концерттик программабызды уюштурганбыз. Бүгүнкү кечебиз дагы бир жолу ачык деп жаралайбыз. Азыр болсо сиздер үчүн ушул кворум боюнча сөздү мен Келечек Турак Жай кооперативинин төрагасынын орун басары Абыканов Адилет Байышевичке берип койсом. Саламатсызбы, Келечек кооперативинин мүчөлөрү. Кооператив мыйзамына ылайык отчеттук кече кворум сакталышы милдет. Бүгүнкү отчеттук кечеде 1790 мүчөнүн арасынан 1015 мүчөлүү каттоодон өттү. Кворум сакталды. Келечек Турак Жай кооперативин биз эмнеге ачып калганбыз? Бул элге квартирадан квартирага кесиптешим айтып кеткендей эле квартирадан квартирага көчкөн адамдардын көптөрүнө биз өзүбүз, мен өзүм дагы квартира сыймайтып жүргөнмүн. Квартирадан квартирага көчүп жүргөнмүн. Адан кийин баягы колдон келишинче бир мүмкүнчүлүктү элге мен кыймылсыз мүлктө иштеп аткандан кийин дополнительный эле жумуш болсун деген эле максатта элге бир үй алып берип кете берели деген ушундай демилгени көтөрүп, азыркы учурда биз 600дөн ашуун адамга үй алып берип коюпбуз. Бул жакшы мүмкүнчүлүк да. Адан кийин болсо отчетубузга карата бизден 4/1 бөлүгүн сиздер бересиздер. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле
4төн 1 бөлүгүн сиздер бергендиктен кийин сиздердин 3 бөлүгүн биз элден топтоп беребиз. Кооператив деген өз общество да, бул топтолуп алып биргеликте биз бири-бирибиздин көйгөйүбүздү чечип атабыз. Туганда 4төн 1 бөлүгү болгондо бизде 3 бөлүгү очередте туруш керек эле. Биз деген 3төн 1 бөлүгүнө үй алып берип койдук. 3 бөлүгү очередте бизде 2 бөлүгү очередте турат. 600 адам алгандан кийин 1200 адам очередте турат. Бул эң жакшы результат биз үчүн. Андан кийин мындай даражага биз кантип жеттик? Биздин резерв деген бар. Былтыр биз өзүңүздөр билгендей эле кооперативдер азыр көбөйүп кетти, бирок кооператив деген өзү негизи ачык айкын очеред деген болуп, баардыгы көрүп турушка элдин келиши менен бул очередтер жылат. 4төн 1 бөлүгүнү алып бергенибизде 3 бөлүгү очередте туруш керек эле. Биз деген 3төн 1 бөлүгүнү алып берип, азыр 2 эле бөлүгү калып атат. Бул 2,5 жашка чыкканыбызда болуп атат бул туугандар. Азыркы учурда биз кийинчерээк биз бара-бара биз без очередке жетип барабыз деген ниет менен иштеп атабыз. Бул сиздердин салымыңыздар менен биз ушул деңгээлге жетип атабыз. Кооперативдин төрагасы Илеман Курманалиевич болду. Рахмат болду. Уақыт беріш керек. Бір уақыт сааты келеді, Құда қаласа біз без очередь алып бергенде уже мүмкіншілігіміз болып қалады да, біз тура толығымен ішенеміз ошол нерсегечи. Ошентип буюрса біз без очередь алып берип қалған мезгилде ол жерде отырған барыңыздар, силер договор түзүп атканда окудуңар да, ар бир 2-3 сөздүн түбүндө член кооператива деген сөз бар да. Бул сөз сиз менен биз бир уюмбуз, бир мамлекетпиз уже. Без очередь малға жетіп қалғанымызда, Құда қаласа, барыңыздар, башыңыздарды тике көтеріп, ушул кооперативдин ушундай деңгээлге жетишине, мына мен дагы салымымды кошком деп башыңарды тике көтерүп айтып эле. Келечек Турак жай кооперативинин төрагасынын орун басары Абырганов Азизбек Байышевич. Саламатсызбы, урматтуу Келечек кооперативинин мүчөлөрү. Кооперативдин анықтамасы бул бир максатты көздөгөн жарандардын уюшулган уюму. Ал эми Келечек кооперативинин максаты ар бир мүчөбүздү, ар бир кыргыз жаранын турак жайлуу кылууга багытталган. Келечек кооперативи 2021 жылдын көптөгөн ийгиликтерге жетиштик десек жаңылышпайбыз. Бул жетишкендиктерге сиз дагы өзүңүздүн салымыңыздарды бердиңиздер. Эми кээ бирөө мага суроо беришет, алгандай, алдап кетпейби. Тиги бул деп айтышат. Булар ар бирибизге 1,5 миллиондон 3 миллионго чейин беришет буларчы. Ana bizde үй алып берип, документти бер, мени фамилиям оформить этти, мисал үчүн да. Ana булар жиндиби, ошол акчаларды баардыгы таратып берип кетип калгандай. Ошон үчүн мындай логический мындай ойлонуп көргөндө каяка кетип калат ошол акчаларды таштап. Үй алган мүчөлөрдүн көрсөткүчтөрү. 2019 жылы 2 адам үй алган болсо, 2020 жылы 38 адам үй алган болот. Ал эми 2021 жылы 482 адам бар. Бардыгы 31 декабрь 2020 жылы 520 адам үй алган болот. Бул чыныгы үй алган асообут этилгендер жана буга кошулат уруксат берилген адамдар. Мына байкасаңыздар 2020 жылда 2021 жылга биз 13 эсе көп адамдарга үй алып бердик. Бирок биздин мүчөлүккө катталганыбыздын саны 8 эселе гана өскөн. Бул баягы Илеман Курманалиевич айтып кеткендей, биз 3төн 1 бөлүгүнө өттүк дегендин далили. Баарыңа күлүү болгула, баарыңа